Саламатсыздар, урматтуу ынтымактуулук каналынын көрүүчүлөрү, сиздер трибуна программасын көрүп жатасыздар. Программаны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Аба ырайы сууктап, кыш мезгили жакындаган сайын Ош шаарында кышка даярдыктар азыркы учурда кызуу жүрүп жатат. Бул аралыкта азыркы учурда шаарга жылуулук жеткирүү жана электр энергиясы менен камсыздоо иштери кандай жүрүп жатат? Мына ушул тууралуу сиздерге бүгүн маалымат беребиз. Биз бул темага байланыштуу студиябызга атайын конокторду да чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Ош электр тармактары ишканасынын директору Ысманов Эмилбек, саламатсызбы? Жана ошондой эле Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын директору Бекмырза Эргешев, саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы эле суроону мына ушундан баштагым келип турат. Электр энергиясы деги эле ушул кышта электр энергиясы өчүрүлбөйбү деген сыяктуу азыр жарандарда суроо көп. Кышка даярдыгыңыздар кандай? Дагы жыл саламатсыздарбы? Кыш мезгилин 2022-2023 жылга биз даярдыкты эрте жаздан баштап кам көрө баштаганбыз. Азыркы учурга кышка даярдык иштери бүтүп калды. Ал боюнча маалымат берип койсок, бизге кышка даярдык боюнча өзү буйруктарды чыгарганбыз, ал боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Биздин өзүнүн ремонттуу бригадалар, негизинен ремонт бизге эки типке бөлүнөт. Капиталдык ремонт жана отурундук ремонттор боюнча. Ар бир өзүнүн пландарыбыз бар. Капиталдык жана отурундук ремонттор боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Биз негизинен маалымат үчүн айтып койсом, быйыл август айында эки чоң мекеменин кошулуусу болду. Бул Ош электр мекемесин баары эле билет шаардыкта. Ал эми андан сырткары Ош ПВС мекемеси болчу. Ал эки мекеме биригип, бир эле мекеме түзүп калдык. Бул Ош ПЭС кыргызчасы Ош электр аймактар мекемеси болуп калды. Негизинен жогорку чыгаруулар боюнча жана төмөнкү чыгаруулар боюнча жумуштар алып барабыз. Ошол менен бирге карыздар, дебитордук карыздарды өндүрүү, элге электр энергиясы сатуу жана ремонт иштерин жасайбыз. Ремонт иштери боюнча негизинен 10 айдын жыйынтыгы боюнча алдыга коюлган баардык ошол капиталдык ремонттор 04, 6, 10, 35, 110, 225 киловатт линияларында негизинен ремонтторду аяктап, кышка даярдыгыбыз менен келдик. Рахмат. Айтсаңыз, ошо шаарда жылуулук азыркы учурда эң актуалдуу темалардын бири болуп атат. Жылуулук жеткирүү башталдыбы? Кандай даярдыктар, кандай болду сиздерде? Негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой 26 октябрда буйрук чыккан, ошо калкка жылуулук берүү боюнча. Ага чейин биз 22-синен баштап эле эки ооруканага, төрөтканага, андан сырткары боорукелдик бар карыялар үйүнө биз 22-синен баштап бере баштаганбыз. Ошо 26-сынан баштагандан баштап толук кандуу бүгүнкү күндө баары берилип атат. Бир гана бул жерде белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү күндө баягы 10 үйдү жертөлөлөрүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп атабыз да. Мэриядан 50% калктан чогулуп софинансирование бар. Ошонун негизинде биз быйылкыга бир 30 үй алдык эле. Ошонун 10 үйү көп кабаттуу үй башчыларынын активдүүлүгү менен ошол чогултуп, калктан чогултуп, анан калган ушул жергиликтүү мэриядан алып 50%. Ошол бүгүнкү күндө аяктап калды, 10 гана үй калды. Анан ушул эгер акыркы неме боюнча бир 6 гана калды, калганына берип болдук. Себеби аны оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийин дагы стояктар деп коет. Бул ошо ар бир подъезден кеткен тутумдар бар. Ошону дагы жаңылагыла деп биз ошол жерде тургундарга кайрылганбыз. Ошодон кичине мындай кемчиликтер кетип атат. Ал жерде бир эле адам жашабайт экен. Бир подъездде мисалы үчүн ошол 6-7ден турат экен. Бирөө макул болсо, бирөө макул болбойт. Бүгүнкү күндө биз ошолорду ынандырып, эгер бар болсо, ошондо жылуулук баарыңыздарга бирдей тиет. Себеби алмаштырбасаңыздар, ичинде ошол эле накип, ошол эле калат. Биздин сапаттуу берген жылуулукту ала албайсыздар. Кайра эле ошол сапатсыз кетет. Себеби баягы накип болгондо ал жерде жылуулукту сапаттуу деп бере албайт да. Бирок бүгүнкү күндө ошол баягы оңдоп түзөөдөн өткөнүлөр чындап рахматымды айтып отурат. Анан калганы толук бүгүнкү күндө бар жок үйлөргө берилген. Бизде 306 көп кабаттуу үй болсо ошонун баарына берилген. 98 сос объектилер бар, баары камсыздалган. Андан сырткары 270 жер үй бар. Баарына берилип, толук кандуу бүгүнкү күндө сапаттуу жылуулук алып атышат. Учурдан пайдаланып айтып кетейин, ушул жерде мынау калкта ушу биз берип аткандардын арасында түшүнбөчүлүктөр болуп атат. Себеби бүгүнкү күндө чынында күндүзү жылуу болуп атат. Өзү бизде среднесуточный дейт. Же болбосо ошо күндүн ортопу температурасын алышыбыз керек да. Нормага ылайык. 8 болуш керек. Норма боюнча. А бүгүнкү күндө средний температура
10,1, 9,, ушундай болуп атат. Ошол үчүн күндүзү баягы бере албай атабыз да, кечинде 55 градуста жогору берип атабыз. Себеби күндүзү баягы бергенде сырткы температура менен бергенде биз +8 болгондо 48 градуска чейин беришибиз керек да. Ал баргыча анчалык талып билинер билинбес болбойт да. Ошондо кичине көйгөйлөр чыгып атат, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгер биз калкка ынанып түнү ансыз деле мыйзам бузуп берип атабыз, себеби баягы жылуу болуш керек. Түнү суук болуп атат да, экөөнү бириктиргенде жылуулук талап атат да. Эгер биз күндүз дагы берсек, анда биз баягы перерасход деп коет, же болбосо чыгымдарыбыз көбөйөт. Ошол эле электр энергиядан көбөйөт, ошол эле көмүр отундан көбөйөт. Ал баарын биздин мекеме төлөш керек. Ошон үчүн биз баягы норма боюнча баарын сактаганга аракет кылып атабыз. Ошону дагы учурда пайдаланып айтат элем. Биз ойлойм, биздин жашоочуларыбыз туура түшүнөт деп. Рахмат. Буга чейин биз ушул теманы талкуулайбыз дегенде көрөрмандардан мындай суроо келген. Кыш мезгилинде электр энергиясына болгон баа өспөйбү, кымбаттабайбы деген сыяктуу. Ушул боюнча кенен айтып берсеңиз, себеби буга чейин дагы дал ушул тема боюнча өкмөттө дагы сөз болгон да. Ооба, кыш киргенде эле ушундай маселелер чыгат. Негизинен ушул тариф элге болгон тариф бар. Бул градация деп коет, 700 киловаттка чейин жана 700 киловаттан жогору. 700 киловаттка чейин бүгүнкү күндө электр энергия болгон тариф бул 77 тыйындан, андан өтө турган болсо 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Быйылкы жылга бул тарифтин кымбаттоосу жок, кышка кымбаттоосу күтүлбөйт. Бирок чексиз тариф дегенди киргизгенбиз, безлимиттин тариф. Ал 5 сом 4 тыйындан ал бекитилген, 5 сом 4 тыйындан бул ошо лимит каалашча иштетүүгө берилген. Бул боюнча жактыргандар, керектөөчүлөр өздөрүнүн арызын жазып өтүп жатат. Ал эми кымбаттоо быйыл андай күтүлүүдө жок. Бир нерсени айтып койсок болот. Бул жерде негизинен баарыбызга белгилүү болгондой суу биздин Токтогул КСТ бассейнинин суунун көлөмүн айтып коюш керек. Өткөн жылы биз кышка 11 миллиард 800 миллион менен киргенбиз. Быйыл болсо 13 миллиард 664 миллион кирип атабыз. Бул деле жетишерлик эмес. Негизинен биз кышка 18 миллиард 19 миллиард суу менен киришибиз керек эле. Ошондуктан бул суунун бир аз аздыгына байланыштуу ошо эмелер боюнча берилген бир фаза, 3 фазалар боюнча өзүнүн техникалык шарттаманын негизинде бул эми кыскартуулар болот. Аны айтып коюш керек. Кыскартуулар дегенде кандай? Мисалы мөөнөт менен өчүрүлөрбү же кандай? Жок, ал мөөнөт менен өчүрүү болбойт, ошо чектөөлөр. Мисалы бир фазалык электр эсептегич колдонгон үчүн 5 киловатт керегинде 5 киловаттка чейин чектөө болот. Ал өзү жетиштүү эле негизинен. Ал 3 фазалар 10 киловатт, анан бул текслоянын шарттаманы берилген негизинен. Мисалы андан жогорусу ошол жерде 10 киловатт, 10 киловатт эле берилет, андан жогору берилбейт. Эгерде 15 тыйын болсо ошонун тегизинде берилет. Сиз дал ушул тармакты мындай билген катары айтсаңыз, электр энергиясын үнөмдөө үчүн баягы колдонгон лампаларды дагы айтып жүргөнсүздөр да. Негизи кантип үнөмдүү пайдалансак болот ушул кыш мезгилинде? Кыш негизинде ар бир эле жарандар эми үйдө колдонуучу электр жабдыктары, ошол эле жарыктыктар, андан сырткары керектүүчү нерселер бар да. Учурунда эле ошол нерсени иштетиш керек. Кандай нерсе керек болсо, ашыкча бекер керек эмес учурда ошол колдонбогон нерселерди өчүрүп туруу керек да. Ошол эле кээде биз көңүл бурбастан өчүрбөй кетебиз, башка нерсе болот. Ошого эле көңүл буруш керек. Ош шаарында ушул жылуулук түтүкчөлөрүн оңдоо боюнча атайын ушул биргелешип каржылоо долбоорун ишке ашырып атасыздар да. Анан кийин быйылкы жылы кандай болду? Баага байланыштуу баа дагы өстүбү сиздерде? Анан элден баягы дебитордук карыздарды өндүрүү кандай жүрүп атат? Биз быйылкыга өзүңүздөргө белгилүү болгондой былтыр баягы үйдүн УИТ деп коет, үйдүн ички тутумдары же болбосо жер төлөөнү ушул биздин жылуулук камсыздоо мекемеси мойнубузга алганбыз да. Аны мынау отун энергетика комитети бар, ГАРТЕК деп коебуз. Ошол жерден бекитип келгенбиз. Тарифи бар, ошо тарифти 1 сом 14 тыйынданчы. Ошол бүгүнкү күндө калкка жыл бою берилип атат. Анын эмне себептен ага бардык? Себеби эле баар жак көйгөй баягы дагы деле ошо жылуулуктун сапаттуулугунан да. Биз негизинен мына бүгүнкү күндө дагы мен кайсы учурда болбосун ушу интервью бергенде айтып жүрөм. Бизде комиссия түзүп болсун, биздин ар бир от казанында 88 от казаныбыз бар, отурса болот да. Биз ал жерден сырткы температуралык сапаттуу жылуулукту бере алабыз. Бизде бүт оңдоп түзөдөн өткөндөн кийин бизге даяр болот. Болгон эле бүгүнкү күндө көйгөй ушундай түшүндүм мен. Келип туруп ушу үйлөрдүн өзүндө болуп атат да. Себеби баягы подвалга келгенден кийин подвалдардын ичи толуп калган. Ошол жерден анан жылуулук сапаттуу жылуулук айланбагандан кийин ал жерде калган албетте айтат. Ошону алып бүгүнкү күндө биз менен 198
көп кубаттуу үй келишим түзүп ошол УИТке кошулду. Ошолордун баарын баягы ороп чулгоодон андан сырткары задвижкалар бар, ревизия деп коюп майлап бүт баарын өткөздүк. Кудай буюрса быйыл мына азыр жылга салыштырмалуу жылда 1000 тегерегинде арыздар түшчү. Азыр бүгүнкү күндө арыз жок. Арыз болгону биздин үйүбүздү жылуулукка кошуп бергиле, же болбосо мен бир жака кетип жатам, ошонун негизинде биздин үйүбүз кыркылып койсун, мага жылуулуктун кереги жок деген гана арыздар келип атат да. Буга чейин бизге арыз толтура ысып айтат, эмне болду деген. А бүгүнкү күндө көйгөй ошо 98 үй биз менен келишим түзө элек, бирок алар түшүнүп атат. Бүгүнкү күндө азыр оңдоп, себеби кандайдыр бир воздух чыгарыш үчүн, же болбосо батарейкасы жарылып кетсе дагы биздин балдар баягы УИТке кошулган үйлөрдүкүн биздин балдар ошол учурда барып ордунда баягы оңдоп түзөөдөн өткөрүп атат да. Ал эми биз менен келишим түзбөгөн үйлөр бүгүнкү күндө биздин балдар берипки үйгө жеткен жерден эле задвижканы жаап өчүрүп коюп атат. Өзүңөр оңдотуп, жеке бирөөнү чакырып оңдотуп, ошондой көйгөй болуп атат, алар уже түшүнүп атат да. Себеби көпчүлүк экен да. Ал жерде 100 адамдан баары экөө башканы сүйлөйт экен. Ошо менен 98 үйдүн ичинде бүгүнкү күндө УИТке кошулган эмес, бирок кошулабыз деп азыр азыздан неме болуп атат, арыздар түшүп. Бизде бирок бүгүнкү күндө баарын УИТке кошобуз, анан ошонун жыйынтыгын берди да. Андан сырткары баягы жогоруда айткандай, капиталдык оңдоп түзөөдөн 30 жылда оңдолбогон жертөлөлөр оңдолду эле, анын да жыйынтыгы берип атат. Мен ойлойм, быйыл андан сырткары дагы сапаттуу, биз көмүрдү дагы сапаттуу ала алдык да. Жылда баягы БСШ дейт, эң сапаты начар көмүр алуучу быйыл БР деп андан жогорку, анан анын тап же болбосо кубаттуулук дагы жогору берет да. Ошол негизинен Кудай буюрса мына башталышы жаман эмес, жакшы. Эми калганы кандай кыш болот бир Алладан. Ошого жараша негизинен бүгүнкү күндө мына Эмил мырзада турат, Кудай буюрса свет эле өчпөсө, биздики баары электр энергияга байланыштуу. Бизде эч кандай көйгөй болбойт. Себеби кээ киши баягы көмүр отунда жаккандар да айтат да, свет өчсө эмне болуптур, жагы бер деп. Булар үйдө эле ойлойт окшойт да. А бизде свет өчкөндөн ал жерде насос деген бар. Насос иштейт да, насос бүт баарын берет, ал жерде вентилятор бар. Ошого окшогон электр энергиясына баягы байланышкан биздин тетиктерибиз бар. Ансыз иштебейт көмүр отуну деле. А электр отуну свет өчөр менен толук өчөт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эми анча-мынча эле авария болуп 1 саатка 2 саатка өчпөсө, бүгүнкү күндө азыр мына 1 жуман тегерегинде шүгүр. Анан карыздарды өндүрүү боюнча. Карыздар боюнча негизинен дебитордук карыздар азыр бизде бир эле рычагыбыз бар, сотко беребиз. Буга чейин 45 миллионго чейин дебитордук карызыбыз бар эле. Бүгүнкү күндө мына 27 миллион дебитордук карызы калды. Анан дагы ушул 2005 жылдан бери 10-15 миллион тегерегинде келип атат. Бирок мен ошол учурдан пайдаланып айтат элем, калк чынында жылга салыштырмалуу төлөм да жакшы. Анан азыр безналичие деп коет, же болбосо баягы бизге баягы акчаны карматпай эле өздөрү смартфон менен же болбосо баягы терминалдардан төлөп контроллерлор болгону баягы ага квитанция дүмүрчөгүн гана апарып берет. Ошонун негизинде төлөмдөр шүгүр жакшы. Себеби мен бир нерсени түшүндүм. Жылуулукту эле элдер алган болсо, алар деле ошо төлөйт. Андан сырткары биз мына 2 жыл болуп калды. Мен ошо мекемеге келгениме, келгенден тартып эле бул тариф деген эмне ошону түшүндүрдүк да. Себеби 5119 сом электр энергиясында турса, ошонун 1134 сомун гана калп төлөйт да. Дегеним 20% эле. 100 сомдун 20 сомун төлөйт, а 80 сомун мамлекет төлөп берип атат да. Ошол бекер жылуулукту алса, мисалы үчүн ошону эгер үйлөрүн оңдоп түздөп алышса, үйүндө кошумча электр энергиясы сайбайт. Электр энергия сайсалга дагы төлөш керек. Чөнтөгүнө дагы эконом, биздин мамлекетке дагы эконом, бүгүнкү электр энергиясын дагы экономду баарын болот да. Ошону түшүндүрдүк эле. Мына жылдан жылга уже айтса эле, болот экен да. Жылыш бар. Демек түшүндүрүү иштеринен көз каранды. Көбүрөөк, албетте. Мисалы үчүн бир товар сатарда деле ким жакшы реклама кылса, ошонун товары өтө берет. Ошондой эле нерсе. Мен ойлойм, ошондой эле го депчи. Бул жерде ошо элдерге түшүндүрүп, азыр мен дагы бир нерсе да, бизде мурун барганда көбүнчө жеке ишкерлерди чакырып үйүн оңдотушчу экен да. Ал деген атайын тетир кылып коюшту мүмкүн, эртең чакырыш керек. Ага акча керек да. Ал эмгек акысын алат. Аныкы бузулса, аны дагы чакырат. Ал дагы оңдойт, дагы берет. Ошого мен балдарга айтып атам да, мына былтыртан баштап, мына УИТке киргенден баштап,
чакырдуу адам көрүнүп турат. Эгер жүрөгүнөн үйүнүн ичин жасаганда деле өзүнүн каалоосу менен берсе, ал болбосо кээ жерде ушу дуа деле, могу үчүн деле кызмат кылып койсоңор, ал Алладан деле кайтат. Эми 500'ün ордуна 5 сом эгер жүрөгүнөн берсе, ошо чынында болот. Ал эми сени зордоп жасаба койсоң, ал наоборот мындай эми жаман пикирде калат, жаман сөз айтат деп бүгүнкү күндө мына бүт биздин балдар, мен деле ушу жыйын өткөн сайын кызмат кылып кое бергиле, себеби биз элге кызмат кылабыз дегенбиз. Кызмат кылып кой, батасын ал, болот. Ал жактан бербесе, Кудайым башка жактан берет. Жылыш бар, Кудайга шүгүр. Рахмат. Эми мырза, сизден да сурагым келип атат. Ушул Ош облусунун аймагындагы сиздер тейлесиздер, менимче. Анан көмөкчү чордондордун оңдолуусу кандай болду быйыл Ош облусунун аймагында? Эми райондор көп да, масштаб көп дегенде, ушул боюнча айтып өтсөңүз. Ошол маалымат үчүн да айтып кетсем, ошо электрондуктар мекемесине 7 район, андан бир шаар кирет. Бул ушул Нокат, Араган, Кара Суу, Өзгөн, Карагулжа, Алай, Чоң Алай, анан Ош шаары экиге бөлүнгөн. Ош Реси, Ош Рети жана Энергосбыт болчу. Ушулар боюнча ушул алкагында биздин мекеме карайт. Ушул боюнча баары тейлөө иштерин жасайбыз. Ушул жана жогоруда айтып кеткендей оңдоо иштерине, ремонт иштерине подстанциялар, көмөкчү чордондор, анан возвышение деп коет, аба чыбалгылар. Ошол боюнча жумуштар жүрөт. Негизинен бизде жогору чыңалууда 110-220 көмөк чордондорунда ремонтторун биз 1-октябрга чейин толук менен жасап бүткөнбүз. Ал эми 35-16-04 көмөк чордондорунда мына 1-ноябрга пландары боюнча ал боюнча толук оңдоп бүттүк. Ал жерде өздөрүнүн пландары бар. Жыл сайын ошол көп жылдык оңдолбогондор, капиталдык ремонттор боюнча, жылы текущий ремонттор боюнча тиешелүү ар бир тетиктерди карап, ошо тетиктерге тиешелүү алардын запчастарын алмаштырып, алардын контракттарын бекитип, ошол маселелерди, сырдоо маселелер бар. Бардыгын биз 1-ноябрга чейин толук бүттүк. Айтып кое турган нерсе, бирок ушул менен деле биздин жарандарда маселе суроо түшүп калышы мүмкүн, эмне үчүн биздин электроэнергия өчүп атат деп. Андан сырткары бизде ошо дарактарды кыркуу, вырубка дерев ал бар. Ал жазында, жайында дарактар көгөрүп турганда кыркканга болбойт. Азыр как раз ошол 1-ноябрдан баштап ошол жумуштарды жасап атабыз. Ал деле мындай ушу 1-декада деле бүтүп калат. Район дарактар кыркуу учурунда биз электроэнергия линияларын сөзсүз түрдө өчүрүшүбүз керек. Ал коопсуздук үчүн, жеке коопсуздук үчүн ошо өчүрүүлөр негизинде биз ошол дарактар кыркуу иштери эле калды. Бүгүнкү күндө жумуш ошол боюнча жүрүп жатат. Ал эми сиздерде дебитордук карыздарды өндүрүү боюнча иш аракеттер быйылкы жылга канча карызды өндүрдүңүз? Дебитордук карыздар боюнча ошондой эле электроэнергия карыздарыбыз жылдын башынан эле көп жылдан бери келатат. Ал боюнча ар бир райондордо өзүнчө карыз бар. Дебитордук карыздар боюнча өндүрүү боюнча башка жылдарга мурункулар салыштырмалуу азыркы убакта жакшы, биздин калкыбыз элибиз түшүнүү менен акчалар төлөп калган, мурдакыдай өтө деле карыздар көп эмес, болгон ар ай сайын карыздарын төлөп атат. Ал боюнча айылдарда биздин контролерлор бар. Бир айда бир жолу ошол электрсептегичтин көрсөткүчүн эсептеп, ошонун негизинде счетту жеткирет. Ал убакта 5 күндө 7 күнгө чейин убакыт берилет, ошол убакта ал электр карыздарын төлөп атат. Андан сырткары бизде бюджеттик мекемелер бар. Айыл, чарба, сельский промышленность деп коет, промышленность бар. Ошолор боюнча да карыздар бар. Бизде маселе ошол бюджеттен алган мекемелер боюнча карыздар бар. Алар өздөрүнүн казынасында акча жок, республика деңгээлде чечилет. Ошол кечиккендер учур бар. Бүгүнкү күндө ошол карыздар негизинде Ош эти боюнча 347 миллион карызы бар. Бул ар бир ошол азыркы айтып аткан бөлүктөр боюнча карыздар бар. Рахмат. Ал эми азыр дагы жылуулукту толук кандалыш үчүн жарандар дагы эмнелерди эске алыш керек? Анан дагы эмнелерди билиш керек да жарандар? Сиздер дагы эмнелерди жеткиришиңиздер керек элдерге? Жакшы суроо болду негизинен. Негизинен биринчи баягы ал жерде көп кабаттуу үйдө баары келип туруп ошо жер төлөөдөн башталабы? Жер төлөөнү биз бүгүнкү күндө мойнубузга алганбыз. Аны биз жасайбыз. Анан капиталдык ремонттон азыр бир 20 үй дагы бар. Ошо 30 жылдан бери оңдолбой атат деген. Аны дагы кийинки жылга пландап атабыз. Аларды бүгүнкү күндө эмне кылышыбыз керек? Үйлөрдүн ичиндеги батарейкаларын биринчи жуудуруш керек, тазалаттырып алыш керек. Андан сырткары эгер баягы түтүкчөлөр деп коет, тутумдар. Ошого кеткендер эгер эски болсо аны алмаштырыш керек. Эгер жаңы болгон болсо баягы ошо ар бир подъездден чыгат да тутум бар. Мындайча айтканда баягы стояк деп коет. Ошол нерселерди жаңылаш керек. Ошону жаңыласа, анан үйдүн ичин кылса, мен 100% кепилдик бере алам. Ошол биз кандай сапаттуу жылуулук берсек,
ошол жылуулукту ала алышат да. Анан болгон нерсе мисалы үчүн мен өзүм дагы кечеги атайып барып бир үйгө бардым. Баягы мисалы 98 квартиранын ошо 97-синде ысып атат, бир квартирада ысыбайт. Анан бардык, барып туруп эмне болду? Себеби ошол жерде баягы воздух толуп калган. Андан сырткары алар бул жерде системаны бузган. Могу үйдүн ичинде баягы өзүнүн системасы келсе алар балконго да калып чыккан да, сүйлөшүп алып, ага чыккандан кийин уже баягы суу айланышы азаят дагы бузулат системачы. Ушуга окшогондо дагы бүгүнкү күндө каерде көйгөй болсо, мисалы мыйзамсыз нерселерди биз кыркып, андан сырткары мына жертөлөлөрдү оңдоп жатканда, мындайча айтканда өздөрү баягы альтернатива кылып түз өзүнө чыгарып алган, аларды кыркып, бүт баарын ошол нерселер эле ордуна түшсө, бүгүнкү күндө баары бирдей жылуулукка мындай ээ болот да. Себеби кээ биркиси ушу түз эле баягы жерден автоном кылып өзүнүн үйүнө эле чыгарып алган. Аныкына тез келет, уже суу азаят, нар жакта басында калганына жылуулуктун сапаты мындай начарлайт да. Ошого окшогон иштерди алып барып атабыз. Мен чакырып кетет элем, ошондой нерсени эгер маалыматыңыздар болсо, көп кабаттуу үйдө бизге кайрсаңыздар болот. Андан сырткары эгер өзүңүздөрдө көйгөй болуп аткан болсо, мына бүгүнкү күндө биз менен келишим түзгөн бар жогу биздин мына тилке башчылар бар, өзүңүздөр тааныйсыздар, ошол жерде ар биринин телефондору сиздерде бар, үй башчыларында. Түздөн түз кайрылып, эгер кандайдыр бир олор кайдыгер мамиле жасаса, түздөн түз биздин мекемеге кайрылса болот. Мага түз келсе болот. Дайыма эшигим ачык. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып баратат. Андыктан сиздерге дагы бир ирет эркин микрофон берейин. Эмил мырза, жалпы ушул Ош облусунун Ош шаарынын тургундарына сизде айта турган маалыматыңыз болсо, айтып кетсеңиз болот. Дагы кошумча айтып кое турган нерсе, бизде шаар тургундары могу жерде дагы ошол бизде кошумча жумуштар болуп атат, акылуу эсептегичтерди орнотуу боюнча да болуп атат. Бул жылдын башында Европа өнүктүрүү банкынын алкагында 4 миллион долларга ушул акылуу эсептегич счетчиктерин жана SIP деп коюп, самоизолирующий проводдорду коюп иштеп жүрүп жатат. Бул жылдын аягына чейин уланып берет. Негизинен бул электр энергиянын эң мындай коопсуз жана мындай сапаттуу бериш үчүн, жоготууларды азайтыш үчүн кулданылып атат. Бул жумуш жүрүп атат. Эми шаардыктардан өтүнүч ушуну туура түшүнүү менен кабыл алып, ушул жылдын аягына чейин жеткире алышыбыз керек. Анда баарыңыздарды ушу электр энергияны үнөмдөп, электр энергия болгон колдонууларды өз убагында төлөп коюшуларды чакырып кетерлим. Рахмат, сөз сизде. Мен айтайын дегеним ушул. Эми биринчи Алладан кыш жеңилинен болсун. Баарыбызда ошо теге эле Кыргыз элинде ошо жылуулуктар ошо кенен болсун, ар бир адамдардын жүрөгүнөн жылуулук түнөк тапсын ошо. Ошо негизинен анан эми калганы жогорудан айттык. Мен ойлойм, элдер албетте сапаттуу жылуулукка кайдыгер карашпайт. Төлөмдөр убагында болсо биз кубанычтабыз. Рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге да ыраазычылык билдирейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге Ош шаарындагы кышка даярдык иштери боюнча кенен маалымат бердик. Үйүңүздөр муздабасын, электр жарыгы өчпөсүн, саламатта калыңыздар.